بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бардыңардың қармаған оразаңор қабыл болсын. Жаратқан Алла Тағала ушул Рамазан айында қылынған бардық ибадаттарды, зикирлерді, жана башка қылынған садақаларды, жақшылық іштерді эселеп қабыл қылған болсын. Құдайдан сұраған бардық мақсат тілектеріңер қабыл болсын. Жалпы сілер оқып отқан медресе Аль-Матуридия медресесі. Аль-Матуридия школасы бұл қантип пайда болған? Жалпы эле имам Матуриди ким болгон? Биз эмне үчүн бүгүнкү күндө акыйдабыз акыйда Мухаммадия же аля мазхабил Наби Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дебейбиз да? Неге биз пайгамбардын мазхабын карманбайбыз? Эмне үчүн пайгамбардын акыйдасы деп айтпайбыз? Неге ушундай болуп калган? Жалпы бардык жалпы жонунан алып караганда мазхаб дагы, акыйда дагы пайгамбар алейхиссаламдыкы. Болгону кээ бир нерселер аныкталуу үчүн мисалы жанагы Исхак Ньютон деген болгон го. Ошол Исхак Ньютон алманын астында жатса, алма дарагынын астында жатса, жанагындай алма түшүп, үзүлүп, анын башына түшкөн да. Анан ошондо бул эмнеге мындай болот? Эмнеге алманы жер тартып кетет да, мен астында жатсам менин башыма тийди деп айтат. Анан изилдеп чыкканда жердин тартуу күчү бар экендигин аныктаган. Ошол Исхак Ньютон аныктаганга чейин эле жердин тартуу күчү бар болчу да, туурабы? Адам атага Алла Таала وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Адам атаны жаратып туруп, мынау асман жердеги бардык кубулуштагы бардык нерсенин атын үйрөткөн. Демек ошолордун аты мурда эле бар болчубу? Адам ата тоо, суу, таш, дарак, наркы берки деп билгендин баары мурда эле аты бар болчу. Алла Тааланын бизге түшүргөн шарияты дин деп атасак, ушул дин ичи үчкө бөлүнүп, анын өзгөрө турган, өзгөрбөй турган жактары бар. Мисалы өзгөрбөй өзгөрүлбөгөн жактарын акыйда деп айтабыз. Алла Таала жаратылгандар жок кезде эле жаратуучу деген сыпаты бар болчу. Ырыскы алуучулар жок кезде эле ырыскы берүүчү деген сыпаты бар болчу, туурабы? Эми ал ырыскы берүүчү, жаратуучу, кудуреттүү, билүүчү деген сыпаттардын баары бул эч өзгөрүлбөгөн сыпаттар. Бул жагы өзгөрбөйт. Ал эми шарият улам ар бир доорго жараша фикх тарабы өзгөрүп келген. Адам атанын учурундагы фикхтин, мисалы Адам ата менен Хава энени жаратып, алардын ортосуна бала жаратканда булардын бардыгы бир тууган болуп калып атат. Ошол бир тууган болуп калганда, бир туугандар кантип бири-бирине үйлөнгөн десе, ошол учурдун шарияты ошондой болгон. Бир курсактан түшкөндөр үйлөнө алган эмес, андан кийинкилер үйлөнө берген. Мисалы, биринчи төрөгөндө Хава энебиз эгизден төрөгөн. Эгизден төрөгөндө, ошол эгизден төрөлгөндөр бир төрөлгөндө алар үйлөнө алган эмес. Андан кийин эгизден төрөлгөндөр ошолор мындай ылдыйдан өйдөгө, өйдөдөн ылдыйга карап үйлөнө беришкен. Бул жагы өзгөрүп келе берет. Мына ушинтип шарият улам өзгөрүп, акыркы пайгамбар алейхиссаламга келтирилген шарият тагын башкачараак болду. Бирок жана өзгөрүлбөгөн акыйда жагы өзгөрүлбөй эле турат. Ар бир доорго жараша өзгөрүлүп келип,
Пайgambar алейхиссаламдын дооруна келгенде Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Бүгүн мен силерге диниңерди толуктап бердим деген. Waraditu lakumul islama dinan. Мен силерге диниңерди, ушул ислам динин силерге ыраа көрдүм деди. Мына ошондон улам дин ошентип бизге чейин, пайгамбарыбызга чейин жетип келди дагы. Андан бери мына ар бир пайгамбардын келген доору, ар нерсеге туш келди дагы. Пайгамбарыбыздын доорунда араб тилинин риторикасы аябай күчөп, ошол аябай араб адабияты күчөп турган учурда келди дагы. Араб тилинде түшүрүлгөн Кураны муъжиза болду. Башка пайгамбарларда мындай кылып бизге окшоп талаба болуп, илим окуп жүргөн күн болгон эмес. Аз болгон, мындай болсо дагы аз болгон. Анан ушундай эмеде биздин пайгамбарыбыздан, ошол пайгамбарыбыз келгенден кийин дин ошентип келип, анан улам пайгамбарыбыздын доору өтүп, андан кийинки доорлор алмашып олтуруп, араб тилин арабтар унута башташкан. Араб тилинин грамматикасын унута башташкан. Мына ошентип эмне болуп атат? Бул Курандан, хадистен чыга турган өкүмдөрдү бирөө бизге алып чыгып бериши керек болгон. Буларды мужтахид мутлак деп коет. Булар ошол эң жогорку даражада турган мужтахид деңгээлинде турган алымдар. Мына ошол алымдар ошентип бизге жаңылап келген. Жанагы Исхак Ньютондун Менделеевдин элементтери дейбиз го. Ал Менделеевке чейин эле бар болчу да, туурабы? Же Менделеев ошону ойлоп таап бир нерсеге кошуп анан ошончону чыгардыбы? Мурда эле бар болчу. Мурда эле бар болгон, мисалы пайгамбарыбыздын акыйдасын бизге жетектеп келип берген. Биринчи акыйда илиминде жазган кишинин аты Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит деген киши болгон. Бул ошол хижранын 150-үндө өткөн киши. Ушул киши жалпы 5 китеп жазган. Китептердин арасынан ошол жазган 5 китеби бизге чейин жетип, бизде окулуп келет. Ошол 5 китептин ичинде Нуъман ибн Сабит рахимахуллонун акыйданы кантип, бул илимди негиздеп кантип жазып чыккандыгы, ошонун усулун үйрөнүп, ошол усулду карап, ошол доордогу чыгып аткан бузук акыйдалардын бардыгына ислам акыйдасы менен жооп берип, ислам акыйдасы менен анын шарият анын жообун таап айтканын бүтүндөй негиздеп жазган кишинин аты Имам Матуриди. Мухаммад ибн Мухаммад хижранын 333 жылы өтүп кеткен. Ошол Самаркандта коюлган, азыр ошол жерде кабыр бар, бардыгы ошол жерге барып зыярат кылып турушат. Имам Матуриди рахимахуллонун ошол салафус салихиндерге эң жакын болгон кишилер. Абу Ханифанын акыйда маселесиндеги кантип бул акыйданын мынтип жазылып калганы, акыйда маселесин бөлүп, акыйдага тиешелүү маселелерде китеп жазгандыгы, ошол китептерде айтылган сөздөр кайсы илимдин негизинде чыгып жазылгандыгын аныктаган киши бул Имам Матуриди болот. Ошондой эле биз кыраатта, мисалы биз Хафс кыраатын окуйбуз, андан Варш окуйбуз, Калун деген кыраат бар, ошолорду окуйбуз. Ошолордун бардыгы ошол кишилер түзгөн кыраат эмес бул. Булардын бардыгы пайгамбарыбызга мутаватир, пайгамбарыбыздан бизге чейин мутаватир болуп келген кырааттар. Ошол кырааттарды эле мындай кыраат бар экен, Хафстын кырааты дейбиз. Ал Хафстын кырааты эмес, ал пайгамбардын кырааты. Имам Матуридинин акыйдасы дейбиз. Ал Имам Матуридинин акыйдасы эмес ал. Ал Абу Ханифанын дагы акыйдасы эмес. Ал пайгамбар алейхиссаламдын акыйдасы. Болгону башында кандай келген, ошол жердеги келген сырларды, усулдарды, эрежелерди негиздеп берген кишинин эле атында калып калат экен бул. Акыйда Матуридия дегенибиз жөн эле бул өтмө мааниде, мажаз. Болбосо Матуридия акыйдасы дегени бул пайгамбар алейхиссаламдын акыйдасы дегени. Ошол жерде келген усулдардын баарын, ошол жерде айтылган сөздөрдүн бардыгын, эрежелердин эмне үчүн ошентип айтылган, кайсы илимдин негизинде ошолордун бардыгын чыгарып берген кишинин аты Имам Матуриди.
Ошол эле доордо имам Аш'ари деген киши дагы өткөн. Эми акыйда боюнча биз имам Матуридини, имам Аш'арини ээрчийбиз деп айтабыз. Бул кишилердин экөөсү эки бөлөк медресе болуп айтылганына ошол баштап гана болгон. Мисалы имам Матуриди Самаркандта өтсө, имам Аш'ари Иракта өтүп атат. Ошол учурда экөөсү бир манхажда, бир түшүнүктө болгондугу үчүн экөө бирин көргөн дагы эмес, укса уккан чыгар, бирок экөө бири-бирине жолуккан эмес. Экөөнүн ортосунда жанагы бүгүнкү күндөгүдөй болуп, байланыш каражаттары да болгон эмес, бирок экөөсү китепти жазганда коёндой окшош китеп жазып чыгып атат. Мына фикх китептеринде дагы муътамат болгон 5 китебибиз бар. Ошол китептеринде карасаң, бири-бирине ушунчалык коёндой окшош, бирин-бири көрбөгөн адамдар жазган. Неге? Бир манхаж, бир метод менен жазылса, методология көп нерсенин маселесин чечет. Бир метод менен жазылса, ошону менен келип чыга турган нерсе. Ошентип келип чыкканда, анан окшош болуп чыга берет. Бүгүнкү күндө биз мазхабты карманганда дагы ушундайбыз. Мазхабты карманганда Курандагы келген фикх өкүмдөрүн бизге алып чыгып берген кишинин аты дагы Нуъман ибн Сабит. Ошол кишини ээрчийбиз. Эмне үчүн пайгамбардын мазхабында дебейбиз? Пайгамбардын мазхабында түз боло албайбыз. Түз өзүбүз өкүм алып чыга албайбыз. Эмнеге? Куранда келген аяттарды, хадистеги келген сөздөрдүн бардыгын ошол жердеги Алланын максаты эмне болгон, пайгамбардын максаты эмне болгон, ошол деңгээлде, жогорку деңгээлде алып чыгып биз түшүндүрө албайбыз. Мисалы Бисмиллахир-Рахманир-Рахимди айтып жүрөбүз. Бисмилланын би тамгасы харфы жар болот. Харфы жардын бул би тамгасында 14 маани бар. 14-тün 13-ü majaz өтмө мааниде, бирөөсү хакыйкый мааниде. Өтмө маани менен хакыйкый маанинин ортосунда дайыма бир алака болот. Ал алаканын да аттарын жакшылап билишибиз керек болот. Мына ушул жерде эле Бисмилланын б тамгасында эле биздин башыбыз айланып калат. Ошондуктан Бисмилланын бсына түшүнбөй аткан биз Абу Ханифа рахимахуллага окшогон алымдарды, имам Матуридиге окшогон алымдарды, ошол илгертен ошолордун төгөрөгүндөгү жүргөндөр дагы аларга бир сөз айта албай ээрчип, Абу Ханифанын доорунда 90дон ашык алым болгон. 90дон ашык мазхаб пайда болгон. Алла Таала кимдикин кабыл алган? Ошо 4 мазхабты калтырган. Мына ошондон бери андан кийинки эле өткөн уламалар дагы Абу Ханифага, имам Матуридиге бир олчойгон сөз айта алган эмес. Андан 7-8 кылымдан кийин чыгып сөз айткандар болгон, бирок алардыкын этибарга албайбыз биз. Ал доордун кишилери эмес ал. Мына ошентип биз Матуриди акыйдасын карманып келебиз. Эми ушул жерде көңүл буруп кое турган нерсе кайсы? Бизди ушулардан жээриткенге аракет кылгандардын бардыгы бизди жолдон адаштырганга аракет кылып жатат. Абу Ханифаны ээрчибеш керек, имам Матуридини ээрчибеш керек дегендин баары ким болсо ошол болсун, бизди жолдон адаштырганга аракет кылып атат. Анткени булардын өтүп кеткенине 10 кылымдан ашып, 10 кылымдан бери ушунча сөз келе атса, 10 кылымдан бери тутунуп келаткан дин тутунуп келаткан элди бүгүн чыга калып силер туура эмессиңер дегенге эч кимдин акысы жок. Бул кишилердин урматы өтө улуу, сыйы да өтө улуу, билими дагы өтө терең. Мына ошол себептен биз ошол кишилерди ээрчийбиз.